Ассаламу алейкум апалар. Сіздер менен дагы өтө маанилүү теманын негизинде сөз кылмакчыбыз. Бул темага өтө жакшылап көңүл бура турган болсоңуз, балдардын балдардын табиятын түшүнгөнгө сизге жардам берет деп айтар элем да. Башкача айтканда, бүгүнкү тема балдарыбыздын башка балдар менен, бир туугандар эмес, башка балдар менен болгон конфликттери жөнүндө түшүнүк алабыз. Эмне үчүн мен бул теманы сабакка коштум? Анткени жалаң эле ушул курс жалаң эле өзүбүздүн өспүрүм балдар менен болгон конфликт жөнүндө эле талкуулай бере турган болсок, тема бир жактуу болуп калат дагы, балдарды терең түшүнбөгөнгө, аларды терең тааныбаганга себеп болуп калат экен да. Балдар биз менен конфликтке баруусунун себеби дагы балдардын стресс болуп, сөз көтөрө албай, эмоционалдуу болуп, нервтеринин чыңалуусу дагы ошол балдардын ич ара конфликттеринин натыйжасында, мамиле кыла албаганын натыйжасында бизге да ошонун толкундары дейбизби, учкундары же болбосо ошонун чоң таасири болуп жаткандыктан мен балдардын конфликттери жөнүндө сөз кылгым келди. Негизи эле балдардын конфликттери бала курактан баштап кандай калыптанган, биз балдарыбыздын кошунанын, мектеп классташтарынын же болбосо туугандарынын балдары менен болгон мамилесинде кандай этаптарды жашап өткөндүгүн, биз кандай тоскоолдук кылып же болбосо туура эмес кылгандыгыбыз жөнүндө, эгерде кичинекей балдарыбыз болгон болсо, эми кандай мамиле кылуу керектиги жөнүндө жакшы маалыматтарга ээ болосуздар деп айтар элем. Бизде сөз бар го, балдарга болушуп, балага ара түшпө, болуша кетпе, балдар азыр урушат, кайра жарашат деген сөз бар. Ушул сөздү мен ушул тема аркылуу психологиялык жактан талдаганда терең түшүнөсүздөр деп айтар элем. Негизи эле конфликттин жашоодо өтө пайда жана керек жактары бар да. Ошол боюнча сөз кылабыз. 1 жана 2,5 жашка чейинки балдардын конфликттери. Эгерде мисалы үчүн 1 жана 2,5 жашка чейинки балдардын конфликттери кандай боло тургандыгы жөнүндө сөз кылуудан мурда бир нерсени айта кетейин. Эгерде апа талапка ылайык балага норма мамиле кылган болсо, кээ бир апалар кичине мезгилде 1 жаш 2 жаш балдарын деле чапкыла ургулайт. Мындай учурда балдардын албетте психикасы бузулган болот, нервтерине таасир эткен болот. Эгерде ошол бир дагы уруш эмне, кол көтөрүү эмне, зулумдук эмне экендигин билбеген бала кандай ушул этаптарды жашап өтөт. Бала ак кагаз сыяктуу болот. Эң алгач ошол 2,5 жашка чейин мезгилинде өзү теңдүү, өзү курдуу, өзү курдаштуу бала колунан оюнчугун талашып тартып алганда же түрткөндө, кум чачканда, башына же болбосо ушундай мамиле кылганда, бул бала үчүн өмүрүндө тааныбаган эң бир жагымсыз таң калыштуу сигнал келет экен да мээсинечи. Анан бара бара ушул нерсе 3-4 жолу кайталангандан кийин мен өзүмдү коргошум керек экен. Мен өзүмдүн оюнчагымды же болбосо оюнчугумду бербешим керек экен. Бул меники деген сигналдар келе баштайт. Бул баланын жашоосундагы эң баалуу, эң мындай сонун жашоосундагы эң пайдалуу, өзүнүн жемин жедирбеген, өзүнүн ашын жедирбеген тажрыйба болуп саналат да. Биз кичинекей 1-2,5 жашка чейинки балдар талашса, ортого түшө калсак же болбосо оюнчугун бере койсок, мындай кыла турган болсок, анда биз табигый өнүгүү жолду, процессти бузган болобуз. Ошондуктан бул жаштагы балдардын 2,5 жашка чейинки балдардын конфликттерине бир дагы аралашпай, сырттан байкоо салганыбыз жакшы болот экен. Так, ошол кыскасы бала таң калат, таң калгандан ыйлаганга чейин реакциясын көрсөтөт, оюнчугун тартып ийгенден кийин 3-4 жолу болгондон кийин башына сигнал келип, оюнчугун бербей бекем кармап, талашып, тартышып, өзүн коргой баштайт. Мүмкүн болушунча 3 жаштан чоң балдарга, 3 жаштан кичине балдарды аралаштырбаган жакшыраак. Анткени балдар психологдордун айтуусу боюнча 3 жаштан чоң балдар же болбосо 3 жаштагы балдар булар турмуштук тажрыйбасы жагынан чоң болгондуктан, буларда меники, мен деген личность жакшы өнүккөндүктөн, инсандык түшүнүк жакшы өнүккөндүктөн кичинекей балдарга кандайдыр бир
эмне деп коет, зулум кылып коюшу мүмкүн же күчтүүлүк кылып коюшу мүмкүн экен да. Балабыз ошол 3 жаштагы балдарга, 3 жашка чейинки балдарды аралаштырбаган жакшы экен. Мен буну өзүмдүн жашоомдон билем. Азыркы кичине 5 жаштагы баламды 2 жашка толуктала элек мезгилде, кыскасы 2 жашында бала бакчага, садикке бергенимде, жагылган немеси группада 3 жаш, 3 жаштан чоң балдар болгондуктан 2 жаш менимче 3-4 эле, 2-3 эле бала экен да. Анан балам ушул 6 айга чейин катуу стресс, депрессияга түшүп кетип, түндөлөрү да уктабай, аябагандай кыйналган да. Мен садикке бергенде мен иштейм деп ошентип баламды кыйнап койгондугумду ошол күнгө чейин өкүнүү менен эстейм. Анан уктатуучу успокоительный сиропторду берип жатып уктатчу элем да кечиндечи. Ошондо ушул билимдерди билбегениме өкүнөм. Демек 3 жашка чейинки балдарды 3 жаштардын чөйрөсүнө коюшпогонубуз жакшыраак. Эгер майда чүйдө бир нерсе болбосо эчтеке эмес, бирок балабыз стресс абалына жеткен болгон болсо, анда жашоодон тажрыйбасы жок балабыз кыйналып калганын түшүнсөк болот экен. Бул жагын өзүнчө сактап коеюн.